Жигиттер могу жерде бойдоктор да барсыздар. Келиңиздер суранам. Бойдоктор, өзүңө аял тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга эне тандагыла. Таштандыда өскөн гүлгө суктанбагыла деген. Жаман чөйрөдө өсүп калган 1000 сулуу болсо да суктанбагыла. Кыздын адебине, тарбиясына, адеп аклагына, кайсы чөйрөдө кимден тарбия алган, ата эне тегине карагыла. Кыргызда шундай сөз бар. Тегиңди сактайм десең, уулуңду тарбияла, улутту сактайм десең, кызыңды тарбияла деген кеп бар. Ошондон келиңиздер. Ой жигиттер, өзүңө сулуу кызды тандабай, муну менин келечекте балдарыма эне боло алабы жокпу? Ата энеме, урбагыма, тууганыма баш көтөрүп жүрө турган бир үй бүлө боло аламбы жокпу деген үмүт менен ойлонгула. Жөн эле назик сүйлөп, жөн эле боенуп алса, чаттанып алса, мактанып алса, алаксып калбагыла. Жигиттер көз ачалы. Ал эми момундай бала тарбиясында, баланын башына түшкөн бүтүн нерсеге белди бекем байлап, аялыңар менен, бала чакаң менен бир болуп, башына баарына даяр болууну үйрөнгүлө. Өзгөчө аталарга суранышым. Bir окуя менен сөзүм жыйынтайм. Bir күнү bir киши, карасаңыздар, деңиз жээгинде кайык менен баратканда кайык сынып кетип, кулап кетип толкунунда. Эптеп сүзүп барып ошол аралга жашап калат. Аралдын жээгине сүрүп койгон отундар менен алачык жашап алып, алачыкта жашап, аралдагы чөп жар менен эптеп жамбагып, bir күн аралдын токойунан чыгып келсе, жээктеги жанагы алачыгы өрттөнүп кеткен. Ошондо ыйлап Кудайга арызданып, "О Кудай, бул эмне кылганың? Bir алачыгым болсо, аны да өрттөп менден алыпсаң" деп ыйлайт. Ошо кезде bir убакта уктап калып, көзүн ачсачы, кайдан жайдан жээкке корабльдан куткаруучулар келип барат. Сүйүнүп кетип жээкке чыгып, жана куткаруучулардын кораблине отуруп, биринчи суроосу капитанга, "Мени кайдан билдиңер? Кантип таптыңар? Ким кабар берди?" десе, жана капитан айтат, "Кызык экенсиң, ey. Өзүң бирдемкени өрттөп, асманга түтүн чыгарып бизге маалымат бердиң. Анан келдик да" дейт. Ошондо ыйлап туруп, "О Кудай, мени кечир. Сен ар бир ишти билип кылат экенсиң. Мен жана алачыгымды өрттөгөңдө нааразы болуп ыйладым эле. Көрсө ар бир иштин артында бир жакшылык бар экен. Экинчи ишиң арыз болсом, Кудай мени өзүң кечир" деп дуа кылды. Аңсыңарындай, мынау аталардын дагы бүгүн күнгө келип калышына бир Рамазандын урматы, эки балам үчүн деп эмне жерлерге кай кыйынчылыктарды көрбөдү. Бардыгы кайсы бирөөсү Кудай Таалага дуасы менен жетти да, мына ушул инсандарды Рамазанда ошончо берешен жомарт инсандарды себеп кылып, мына бүгүн дартына, баласынын дартына дават илеп, акчасын барып табылып отурат. Антан мен Хамзанын атасына, Асландын атасына, ошол эле учурда Байхандын аталарына, аталардын кадыр баркын, перзент үчүн жанын бере турган аталардын колунда бар экендигин, сиздердей жакшы адамдардын урматына жер бетинде кыямат кайым болбой атканын далилин көрсөтүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул аталарга да бир кол чаап коюңуздар.